Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Бош турган эки министрликке талапкерлер электен өттү. Жогорку кеңеш бир добуштан колдоп, жаңы министрлерге ийгилик каалады. КСДП ичинен ирип эки жаатка бөлүнгөнү, Атамбаев качканы распы? КСДПнын парламенттеги лидери Иса Өмүркулов Атамбаевди партиядан сүрүп чыгаруучу топту колдой турганы айтылууда. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде бир тепкичке жогорулап 91-орунга чыкты. Ушул жана башка маалыматтар бүгүнкү чыгарылышта. Бул жумада дыйкандар өндүргөн азык түлүктөрдүн арзандап, кызылда эмгек талаага кеткенинен айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин дарегине ачуусундар айтылды. Депутаттардан тартып, коомчулук иштин көзүн билбеген адис, анын министр болуп калышы кадр саясатындагы катачылык дегенге чейин барышты. Бирок эки министрликке өкмөт сунуштаган талапкерлер Улукбек Кочкоров менен Азамат Жаманкулов көпчүлүктү ынандырып, туура кадр тандоо болгондугун белгилешүүдө. Алардын талапкерлиги бүгүн парламентте каралып, бара турчу кызматтарына байланыштуу суроолор узатылып, жооптор алынды. Жыйынтыгында экөө тең министрликке жактырылышты. Кененирээк алдыдагы сюжет. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги кызматына Улукбек Кочкоровду жана Маданият, маалымат, туризм министрлигине Азамат Жаманкуловду сунуштаган өкмөт бүгүн парламентке аларды тааныштырды. Алар иш пландарын айтышкан соң, депутаттар талапкерлигин карап, бара турган кызматтарына байланыштуу суроолорду узатышты. Көпчүлүк эл өкүлдөрүн Кочкоровдун буга чейин өкмөттү сындап келип, эми ошол өкмөт курамында кантип иштери кызыктырды. Менде бир суроо бар да, Улукбек Тойчубаев, сизге. Сиз көп жолу интервью бердиңиз, былтыркы мына президенттик шайлоодон кийин. Анан бир жолу дагы ушул Кыргызстанда болуп аткан иштерди жакшы деп айтканыңызды мен укпадым да. Эми бул өкмөт как живой организм жакшы жагы да болот, анан кээде кемчилдиги да болот да, бирок сизден мен ушуну укпадым эле. Эми министр болуп калсаңыз жакшы сөздөрдү айтасызбы? Ушуну айтып койсоңуз болот му? Рахмат, Сайдулахан Болотович. Албетте мамлекетибизде бүгүн көйгөйлөр көп. Ошо көйгөйлөрдү жумуштун алдыга жылдыруу максатында гана айтып келебиз. Ошондуктан бардыгыбыз муну туура кабыл алсак. Албетте ар бирибиз аракет кылышыбыз керек. Мага премьер-министр тарабынан сунуш түшкөндө мен дагы ушул четте карап отуруп, ушу сындап эле отурбастан, ушу аракетимди көрөйүн, өз салымымды салайын деп өзүмдүн макулдугумду бердим. Кудайым буйрса, эгерде сиздер колдоп берсеңиздер, бардыгыбыз чогуу бул иштердин үстүнөн аракет кылсак. Мындан кийин жакшы сөздөрдү айтат экенсиз анда. Кудайым буйрса. Сизге ийгилик каалайм. Негизи бул министрликтин тузу оор аябайчы. Бирок жакшы, таза иштеген адам ал министрликтен жогорулайт да. Элдин батасы тиет жана бей бечаралардын батасы тиет да. Же жаман иштесе, анда аягы жаман аяктайт. Сизге Рахмат, Айда Камчыбековна. Мен каяка баратканымды билем. Канчалык ал жерде көйгөй бар экенин, канчалык оор участок экенин билем. Ошондуктан бүт аракетимди жасайм жана сиздердин ишеничиңиздерди актоого аракетим жасайм. Кочкоров бара жаткан министрликте чет өлкө сапарларынын чатагынан улам мурунку жетекчилер кызматтан кетишкен. Мындан улам Кочкоровго чет жакка иш сапарларга барбай эле коюуну сунуштагандар дагы болду. Ал эми министрликтеги аткаруучу иштер көп экенин эске салган Турускулов карлар үйү менен балдар үйүн бириктирүү маселесин кароону тапшырды. Билесиздер, балдар үйү бар, карыялар үйү бар. Азыркы балдар үйүндө мен жаңылбасам бир 50дөн аз бала болсо ал жабылыш керек. Бирок тилекке каршы ал жерде иштеген кишилер ошо каршылык болуп жабылбай келет. Ошого сиз кандай дейсиз? Ушу бир анализ жасап чыгып, анан мен айта турган нерсем, карыялар үйү менен балдар үйүн кошуп, анткени балдар атанын меримине мерими керек болуп атпайбы? Ошон үчүн кандай дейсиз, ушуну кошсок кандай болот? Урматтуу Жыргалбек Күрүшбекович, мен азыр так кесе
кошобуз же кошо албайбыз деп айта албайм. Себеби мен аны барып изилдеп көрүшүм керек өзүм дагычы. Бирок сиздер менен Кудайым буйрса да иштешебиз. Кандай бир жакшы рационалдуу сунуштар болсо аны эске алабыз жана ошону ишке ашыруу боюнча иш аракетибизди көрөбүз. Акыркы 4 жылда туризм тармагын жетектегенин эске алып, Маданият министрлигинин ишин алып бараарына ишеним артып, Жаманкуловду да, Кочкоровду да депутаттар 105 добуш менен колдоп беришти. Кийинки маселе өкмөттүн күз-кыш мезгилине даярдыгы. Өткөндөгү биринчи кар түшкөндө Бишкек-Ош жолунда оор абал түзүлгөнүн белгилеген депутат Икрамов өзгөчө кырдаалдар министрлигинен керек болсо ар бир облус, шаарлардын кышка даярдыгы тууралуу маалыматын угалы деди. Былтыркы жылда кыш мезгили Бишкек ТЭСте иштен чыгып, өкмөттүн кышка канчалык даярдык экенин көрсөтүп койду да. Ошондуктан Ашырбек Мойдунович, биз маселенин алдын алуу боюнча атайын өкмөттүн маалыматты угуп, Бишкек шаарынын жана Ош шаарынын мэрлерин өкмөт менен кошо чакырып, алардын кышка болгон даярдыгы боюнча маалыматтарды алсак, ошондой эле кышка даярдык аба ырайына катаал шарттарына байланыштуу МЧСтин маалыматтарын да уксак, эгер кыш катуу боло турган болсо, алыс каймактагы жол каттамы, мал жана тоют маселелери өкмөт кандай чечет? Биз депутат катары азыр ушул суроолорго жооп алышыбыз керек. Себеби төө ашуудагы өткөнкү кардан кийин ал жерде канча деген пробкалар, ал жерде канча деген машиналардын тыгындарын көрдүк. Биз алдын ала алышыбыз керек. Өкмөттүн айыл чарба багытындагы иштери солгун жүрүп жатканынан айрым эл өкүлдөрү нааразы экенин айтышты. Азык-түлүктөрдүн айрыкча төө бурчактын баасынын кескин түшүп кеткенинен талас элинин абалы оорлоп жатат деген эл өкүлү өкмөт башчыны таластыктардын абалы менен таанышып келүүгө чакырды. Өткөндө 9-октябрда мамлекет башчысы Сооронбай Шарипович Талас областына иш сапары менен барган. Биз бир топ депутаттар коштоп барганбыз. Ошондо Ак Дөө айылында заводдун ачылышы болгон төө бурчак боюнча. Мына ошол жерде ачылыш аземинде 25 мамлекеттин өкүлдөрү келип, төө бурчактын баасын 40 сомдон таматты деген сорт бар, анан 60 сомдон алабыз деп айтышкан. Мен өзүм такап сулагам. Бааны кандай кыласыңар? Бүгүн президент келгенде бааны көтөрүп, эртең президентибиз кеткенден түшүрүп салбайсыңар? Жок, ушул баада болот деп айтышкан. А бүгүн 15 сомго түшүрүп жиберишти. Ким күнөдү? Өкмөттөн буга көңүл бөлгөн жок. Президентибиз 2 күн мурун картошканын баасы боюнча айыл чарба министрин кабыл алып каттуу талап койду. Эмне үчүн өкмөт башчыбыз Мухаммедкалый Дүйшөкөевич бул боюнча айыл чарба министрин чакырып, же болбосо ошол экономикамызга чакырып төө бурчактын баасына кызыгып койгон жок. Былтыр кыштын кыраанында шаардыктарды тоңдурган ТЭЦтеги жарылуудан кийин абал быйылда кайталанбайбы деген суроолор көп. 6 миллион доллар жумшалып, тетиктер толугу менен жаңыланды деген өкмөт быйыл кыштан коркунучсуз чыгабыз деп ишендирүүдө. Бишкектин бир районуна Чыңгыз Айтматовдун ысымын бериш керек. Мындай сунушту депутат Экмат Байпакбаев бүгүн парламент жыйынында көтөрүп чыкты. Байпакбаев Айтматовдун 90 жылдыгын кыргыз өлкөсү эле эмес, дүйнөнүн көптөгөн мамлекеттери белгилеп жаткандыгын эске салды. Ал кыргыз өкмөтү дагы улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун мааракесинин урматына Бишкектеги 4 райондон Октябрь, Ленин, Свердлов жана 1-Май райондорунун биринин аталышын Чыңгыз Айтматовдун ысымына өзгөртүүнү сунуштады. Барлығы азыр жер жүзүнүн баары улуу инсан Саркар жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдыгын белгилеп атат. Туурабы? Весь мир, Россия, посмотрите, в Казахстане, там, Узбекистане, Турции, везде, в Германии даже. Все прогрессивное человечество, литературный мир сегодня отвечает празднество, готовится празднество великого сына кыргызского народа. У нас тоже проходит мероприятие, не так давно Иссык-Кульский форум прошел, в Джигор-Кенеше очень большое мероприятие вот, по патронтажам наших депутатов. Я очень ценю, я к чему это говорю. В Бишкеке у нас 4 района есть. 4 района, они остались, так сказать, со всех наших советского прошлого. Это Октябрьский, Ленинский, Свердловский и Первомайский район. Я внес бы предложение, вот, уважаемые депутаты, просил бы вас поддержать, чтобы, наверное, настало время одно из этих районов переименовать в честь великого сына кыргызского народа.
История – это, я думаю, вклад в литературу, да и в познавательность кыргызского народа, кыргызской государственности, велика заслуга Чингиза Тореқуловича. В этой связи я хотел бы, наверное, я понимаю, что это прерогатива Горкеңеша, обратиться к депутатам городского кеңеша с этой большой трибуны, чтобы поддержали данную инициативу. ТЭЦ-теги аварияға байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссия келерки аптада ТЭЦ-тин өзүндө көчмө жыйын өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн Жогорку кеңештин депутаты, тармактык комитеттин төрагасы Кожобек Рыспаев билдирди. Быйыл 26 январда ТЭЦ-те өндүрүштүк кырсык болуп, минус 20 градустан ашкан суукта абоненттерге 5 күн бою жылуулук берилген эмес. Бул кырдаал жарым жыл мурда модернизация болгон ишканага карата сынды күчөтүп, Кытай берген 386 миллион доллардын максаттуу сарпталганы суроо жараткан. Жогорку кеңеште окуяны териштирген депутаттык комиссия түзүлгөн. ТЭЦ боюнча жалпысынан 4 кылмыш иши козголгон. Бир нече чиновниктер камакка алынган. Кадыржан Батыровдун мамлекетке өткөн мүлкүнүн тагдыры тууралуу кызыккандар бар. Андыктан бул маселе Жогорку кеңеште каралат. Бүгүн парламенттин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, Бирбол фракциясынын депутаты Улукбек Ормонов мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна протоколдук тапшырма берилип, маселе депутаттардын кароосуна чыгарылсын деди. Кадыржан Батыров 2010 жылы июнь окуясына күнөөлүү деп табылып, азыр чет жакта жүргөндүктөн сыртынан өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылган. 2011 жылы анын бардык мүлкү соттун чечими менен конфискацияланган, бирок өзү күнөөсү жок экендигин айтып келет. Батыровго жана анын жубайы Карамат Батыровага таандык 28 объект камакка алынып, кийин соттун чечими менен мамлекеттин пайдасына өткөрүлгөн. Мамлекеттик мүлк фондунун карамагында Жалал-Абадта элдик ишканасы уюштурулган. Быйыл май айында анын жетекчиси Нурлан Сулаймановго кылмыш иши козголгон. Икрам Илмиянов камалган соң капилеттен түйүнчөгүн түйүнүп, экс-президент Алмазбек Атамбаев Москвага учуп жөнөдү. Азырынча анын келер келбести жөнүндө кайчы пикирлер айтылып жатканда, жакын адамы болуп жүргөн Иса Өмүркулов КСДП Атамбаевсыз деп демилге көтөргөндөрдү колдой тургандыгы жөнүндө маалымат тарады. Парламенттеги депутаттар колдоого алып жатса, Атамбаев өзү түзгөн партиядан куулушу мүмкүн. Кененирээк алдыдагы материал. Эл мени колдойт. Эл мени колдойт. Ушага ушундай эле Кудай буйруп, Кудай акылымды даштырбай, ушу жолдон тайытпай түз кете берсем, албетте элге менин ишенгеним, таянганым мелим ачык айтайын. Бул сөздү экс-президент Алмазбек Атамбаев бакыйып бийликти башкарып турганда айткан. Андан бери жыл айланды. Азыр анын эл арасында авторитети кандай ким билсин. Бирок өзү жетектеген социал-демократтар Атамбаевди партиядан чыгаруу аракетин көрүшүп, жерлерде жыйын өткөрүшүүдө. Аскар Акаев түзгөн Алга Кыргызстан партиясы же Курманбек Бакиев түзгөн Ак Жол партиясы. Каякта ошол партиялар? Алар жок болуп кетти. Эмне себептен жок болду алар? Анткени ошол адамдар бул партияларды менчиктештирип алган. Эмне үчүн СДПК Атамбаевдин артынан жок болуш керек? КСДП Атамбаевсиз деген урандын астында баш бириктиргендердин саны күн сайын өсүүдө. Ал тургай Атамбаевди кезинде журт атасы деп мактап алкап жүргөн парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов да партиянын тазалануусун колдойт экен. Ана ошо канчалык ачуу сөздөр айтылбаса дагы Иса Шешенкулович ошого чыдап, ошо бар мындай менимче туура жооп берип атты дейм да. Ошо туура жооп менен кошо бул биздин кылып аткан СДПК Атамбаевс дегенди колдоп, туура деп айтып атканы дагы бул биз үчүн дагы мындай ачыкка чыкканы бул туура болду деп айтабыз да. Ошол эле кезде Атамбаевди партиядан чыгаруу канчалык мыйзамдуу деген суроолордун алкагында талаш-тартыш пикирлер айтылып жатат. КСДПнын борбордук штабы Атамбаевди партиядан чыгаруу демилгеси акылга сыйбаган көрүнүш деп сыпаттаган. КСДПчы депутат Дастан Бекешовдун айтымында партия бир адамдын башкаруусунан уулак болушу зарыл. Бизде негизи келечекте мындай кылыш керекпиз да. Партияда мындай бир эле кишиге партияны жабыштырбай, негизи партия бул эмне? Бул
партия bir kişiге негизи мындай bir kişi ээ болбош керек да. Эл негизи ошол мүчөлөр киргендер, партияга киргендер, алар эле ошол жерде эч катары болуш керек да. Атамбаевди партиядан чыгаруу демилгеси жогорку кеңештеги КСДПчы депутаттардын да экиге бөлүнүүсүнө түрткү болду. Депутат Рыскелди Момбековдун айтымында КСДПнын негиздөөчүсүн партиядан сүрүп чыгаруу акылсыздык иш. Жаманбы, жакшыбы, ал партияны түптөгөн, ал партияны күчтөгөн киши. Биз аны партиядан чыгарып коюшубуз мүмкүн, бирок тарыхтан чыгара албайбыз. Тарыхты журмаласаң болот, бирок тарыхты бурмаласаң болбойт. Бул тарыхый чоң катачылык болот. Анткени ушул партиянын азап тозогона күйүп, кандай кыйынчылыктарда, Акаевдин да, Бакиевдин да эмне деген кезде ошо партияны тыштаган кишини бүгүн сен партияны тыштап чыгып кет деп өзүнүн партиядалаштары айтып атса, бул чыккынчылык. Айрым социал-демократтардын айтымында Алмазбек Атамбаевди партиядан чыгаруу демилгеси жөн эле жаралып калган жок. Чейрек кылым тарыхы бар партиянын борбордук штабына, саясий кеңешине коррупцияга шектелген, таза эмес адамдардын кирип алганы себеп болууда дешет алар. Учурда социал-демократтардын саясий кеңешинде жүргөн Атамбаевди айланчыктаган Сапар Исаков, Айбек Калиев, Икрам Илмиянов жана башка аткаминерлер кылмыш ишине шектелип камакка алынган. Ал эми КСДПны башкарган Алмазбек Атамбаев Орусияга учуп кеткен соң кайрадан мекенине кайтып келелек. Айрым жарандар экс-президенттин кайрылып келбей турганын жоромолдоп жатышат. Айрым такталбаган маалыматтарга таянсак, дагы бир топ кылмыш иштери Атамбаевдин айланасынан чыгаары айтылууда. Кыңыр иштердин ачылышы токтобойт, ачык айтайын. Жалаң эле азыркы 2 эмес, дагы бир далай löктүн иштери чыгат. Анткени Кудай барды. Кыңыр иш 40 жылда чыгат деген кыргыздын сөзү бар. Турусбек Коюналиев президенттин жана өкмөттүн иш башкармалыгынын жетекчиси кызматынан бошотулду. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү кечке жуук кабарлады. Маалыматка караганда Коюналиев президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык өзү берген арыздын негизинде кызматынан бошоду. Айта кетсек, 55 жаштагы Коюналиев бул кызматта 2010 жылдын сентябрынан бери иштеп келген. Жайыл райондук милиция бөлүмүндө киши колдуу болгон Бурлайдын атасы президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугууну көздөйт. Бул тууралуу ал кызынын өлүмүнө байланыштуу бүгүнкү өткөн сотто билдирди. Ата сот ишти адилет карабай жатат деп нааразы. Белгилей кетсек, бүгүн Свердлов райондук сотунда иш каралды. Күбө суралып, кийинки териштирүү 30 октябрга жылды. Буга чейин премьер-министр Мухаммедкалай Абулгазиев, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурлайдын өлүмүн иликтөөнү катуу көзөмөлгө алуу менен маркумдун атасын кабыл алууну тапшырган. Бирок кандуу окуяда кызынан айрылган Турдалы Кожуналиев министр менен жолугушуу алиге чейин болбогондугун айтат. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев кечээ маалымат жыйынында Бурлайдын атасы жолугушуудан баш тартып, өзү келбей койгондугун айтты. Кожуналиев аны калп чакырган жок дейт. Бурлайдын өлүмүнө шектүү катары Марс Бөдөшов кармалып, ага киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кийинчерээк Бөдөшевдин досу дагы кармалган. Окуя боюнча кылмыш ишин Свердлов райондук соту сентябрдан тартып карай баштаган. Бишкекте акча алмаштырган жайдан жасалма 585 000 рубльды алмаштырып кеткен киши изделүүдө. Бул туурасында шаардык милициядан кабарлашты. Буга чейин бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары байкоо камерасына кара көз айнекчен, кепкачан, капюшон менен далдаланган киши акча алмаштырган жайдан акча айырбаштап жаткандыгы жазылып калгандыгын көрсөткөн. Аталган жайдын кызматкерлеринин айтымында киши 5 000 орус акчаларын сом менен долларга алмаштырган. Жалпысынан ал 9 000 долларды шыпырып кеткен. Маалыматта акчанын жасалма экендигин текшерген атайын жабдуулар шектүү эч нерсе көрсөтпөгөндүгү айтылат. Шаардык милициядан жабырланган кызматкер тартип коргоо органдарына арыз жазып, иликтөө издөө иштери башталгандыгын билдирди. Кыргыз Республикасынын кылмыш кодексине ылайык банкноталарды жасап, аларды сактап жана саткандарга 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыраткан жана үй мүлкүн конфискация кылган жаза каралган. Эгерде бул ири көлөмдөгү акча болуп же топтошкон адамдар жасаса, анда темир тордун артына 10 жылга чейин кесилип, мүлкү конфискацияланат.
Кадамжай районундагы Каражыгач айылына эки карышкыр кирип келип тургундарга кол салды. Окуя 23 октябрь күнү болгон. Бул тууралуу райондун акими Жаныбек Исаков Супер Кеджи булагына билдирген. Анын айтымында адамдарга кол салган эки карышкырдын бири кармалып, экинчиси качып кеткен. Учурда мергенчилер ок дары менен камсыздалып, карышкырларды атып жок кылуу иштерин жүргүзүп жатышканы айтылат. Ал эми карышкыр кол салып, жабыркаган жарандарга медициналык жардам көрсөтүлгөн. Ооруканага жаткырылгандар дагы бар. Карышкырлар бир адамдын баш сөөгүн, калгандарынын буту колун талап салгандыгы айтылууда. Эки карышкырдын кол салуусунан жалпы 4 адам жаракат алган. Ошто өз атасы тарабынан зордукталды делген 8 жаштагы кызга дайындалган соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Бул тууралуу облустук милициядан маалымдашты. Маалыматка караганда, кылмышка шектелип кармалган жаран учурда убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Сурак учурунда ал буга чейин аялын уур токмокко алып келгендигин мойнуна алган. Бирок кызын зордуктабагандыгын айткан. Ал аялын сабап келгендиги үчүн аялым өч алуу максатында бул окуяны ойлоп чыгарды деген. Ал эми анын аялы милицияга күйөөсүнүн кызына карата ыплас аракеттерди жасагандыгын 2017 жылы эле байкагандыгын, бирок аны күйөөсү коркутуп, бул тууралуу эч кимге айтпа деп талап кылып келгенин, алган эмес, үйүнөн чыгууну тыюу салып, аны өзү коштоп жүрөрүн айткан. Эске салсак, Ош шаарындагы Ак жүрөк кризистик борборуна 3 балалуу келин алынып келинген. Келиндин 8 жаштагы кызы өз атасынан сексуалдык, зордук, зомбулук көрүп жүргөндүгүн борбордун башчысы Дарика Асылбекова билдирген. Анын айтымында, жабыркаган кыз иниси жана апасы менен бирге борбордун убактылуу баш калкалоо жайына жайгаштырылган. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Эл аралык футбол федерациясынын рейтингинде бир тепкичке жогорулады. Октябрдын жыйынтыгы FIFA уюмунун сайтына жарыяланды. Өткөн айда Кыргызстан 91-орунда эле, эми бир тепкичке көтөрүлдү. Ал эми Азия футбол конфедерациясында өлкө 12-орунга чыккан. Октябрдын эң мыкты командасы Гибралтарга таандык. Ал 8 баскычка жогорулап 190-орунду ээлеген. Эң начар команда Мозамбиктики болду. Ал 9 сапка төмөндөп 122-орунга түшүп калды. Дүйнөлүк рейтингдин сап башында Бельгия, андан кийин Франция, 3-чүдө Бразилиянын курамалары турат. Кийинки катарлардан Хорватия, Англия, Уругвай, Португалия, Швейцария, Испания жана Дания мамлекеттерин көрүүгө болот. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.